урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бүгүн ушул Борбордук телеканалда эфирдебиз. Баарыңыздар менен амандашып учурашып атканыбызга биз да абдан кубанычтабыз. Менин атым Алпарчы Нурмат Абукеевмин. Эми бүгүнкү күндөн баштап ушу Борбордук телеканалда түз эфирде сиздер менен биргеликте байланышып турабыз. Ар дайым WhatsApp номерлерибиз дагы иштеп турат. Эми мүмкүн болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү келген конокторубуз жөнүндө азыр эфирдин жүрүшүндө кенен кылып айтып беребиз. Ага чейин кайсыл топ, кайсыл группа, кайсыл ырчылар экенин өзүңүздөр эфирден буга чейин көп жолу көрсөңүздөр, андан сырткары YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан да көрүп келгенсиздер. Азыр ушул топтун өзүлөрүнүн гимни бар, ал ошол гимнден кийин кенен тааныштырабыз. Барекелди эжекелер, аталар бар болуңуздар. Албетте урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бул Борбордук телеканалда Достук үнү тобу конокко келди. Бүгүн ушундай сонун күн, жакшы маана. Себеп дегенде ушундай түз эфирде биргеликте сиздер менен биринчи жолу эфирди көркүн ачып, ошондой эле ушул эфирди таң эртеден келип тушоосун кесип аткан бардык Достук үнү тобуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбыз. Бүгүн кош келипсиздер. Жакшы маанай менен, жакшы кептер болсун, жакшы сөздөр, жакшы ырлар болсун. Албетте, ушул топту көптөн бери жетектеп келаткан Роза Иманалиева эжекебиз бар. Эжеке деп айтсам да жарашат, бирок апа деп да айтсак болот, бирок ушул топтун жетекчиси, анан шефи деп да койсок болот. Ошондо бардык жагынан кандай мактасак, бардыгы тең жарашат. Биринчиден ала келгенде, урматтуу телекөрүүчүлөр, Достук үнүнүн тобунун жетекчиси Роза Иманалиева эжекебиз 73 жашта. Албетте биз да куттуктайбыз сиздерди. Эми келиңиздер, иштен ырдан сөзгө дагы өтөлү, анан ырга дагы өтөбүз Кудай буюрса. Ушул Достук үнү тобу жөнүндө кичине айтып бересиз. Рахмат. Саламатсыздарбы жалпы жамаат. Сиздердин бүгүнкү
ушул эфириңердин ачылышы менен биз дагы сиздерди Достук үнү тобу куттуктайбыз. Биринчи эфириңиздерге келип биз биринчи болуп ушу эфирде отурганыбызга биз дагы өзүбүз ыраазыбыз. Негизи ушул ачкан үйүңөр ак жол той болсун. Ушу центр деп орусча айтылганда кыргызча борбордук телевидение болуп калат экен. Эми элдин кулуна жагып көрүүчүлөр көбөйүп дегендей сиздердин да ишиңиздер ийгиликтүү болуп алгалап жыла бериңиздер. Ошо кадамыңар байсалдуу болсун. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Эми урматтуу жалпы көрүүчүлөр, айта келсек, мактаганга өтө мындай андан да көбүрөөк мактай берсек болот да. Себеп дегенде бул жакта баардыгынын тең кийимдери окшош. Баардыгы тең өзлөрүнүн колунан жаралган. Жада калса мындан сырткары 5-6 түрлүү кийим бар сиздерде. Аны дагы 16. 16 түрлүү. Мына көрдүңүздөрбү? 16 түрлүү кийимдин баардыгы тең өз колдору менен тигишкен. Өзгөчө айымдар, өзгөчө топ. Анан бир мырза бар, Алмаз мырза, көркөм жетекчи, музыкант, аккордеончу, баардыгын тең ырга салып үйрөтүп аткан агабыз. Сизге дагы мындай ыраазычылыкты билдиребиз. Ушунча апалардын баягы көңүлүн көтөрүп, андан сырткары баардын ар кимдин ар кандай мүнөзү бар да. Ошого дагы ушундай чыдамдуулук. Ошого чыдап келаткан Алмаз байкеге да ыраазычылыкты билдиребиз. Жалпы тилекке. Кол чаап койсак да болот. Азыр мындай кылалы. Эми ырга өтөлү. Кимден баштасак болот? Анда Алмаздын жанында отурган эле Шарапат Курманалиева. Шарапат Курманалиева эжекебиз. Биздин солисткабыз. Ырды баштап турган болсом анда Мухаммед Бектеналиевден Жаркын Саа деген ыр менен баштап берейин. Жарыгым сабар менен жазамын ишке дартымды ишимде жүрөм болуп дүйнөдө деги барсыңды ай дүйнөдө деги барсыңды айылың ачык асманда açılan gördüm bastanda Canım mağara diyensin diyensin Can getir boy kaçtı hakkında Carkılı da boy kaçtı hakkında Sezimge büyük salvarım Sevgilim açın yerim Sen için ay bitti darmanım Sen için ay bitti darmanım Gülümün gökyüzünde açılan Hatırcık gül okşuttum Katılgan kaydı kapandı Kanday çakıllık toktodum Kan kendine kanı toktodum Katılgan kaydı kapandı Kanday çakıllık toktodum Kan kendine kanı toktodum Katılgan kaydı kapandı Kanday çakılıp toktodum ay Kan kendine kanı toktodum Мына урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү ушундай сонун группа менен, сонун топ менен биз дагы ырындап ошо берүүбүздү бүгүндөн баштап жакшынакай кылып ачып алдык. Азыр болсо эми кезекти ырдыга дагы өтө турсак жакшы болот да. Менимче атайын ырдайын деп келгендеги баарыңыздар бир жолдон ырдап чыгыңыздар. Кезекти кимге беребиз? Анда кезекте катар менен эле бере берсекпи дегенбиз. Кандай Раечка ырдап эле койбойсуңбу? Ат башынын кызы, ат башы деген кызы. Чүйдүн кызы. Ат башынын. Ат башынын келини. Чүйдүн кызы.
Рая Исимбаева. Эмне деген ырдырдайсыз? Атбашым. Ат башым деген ыр менен. Албетте өзгөчө. Кайын жұрт. Gökçük minik örgülgün gülüm kuğam gezlerim Gökçük'ten ağız sürsem de gülpümün esten gitmegen oyundadayım Türk'ün gülüsün tezkerim Türk'ün gülüsün tezkerim Gülbülbül kilim talası elimden tunup sanası Aksay bir arpa araşan canıma kuvat alası Toyun tolğun gökyaşı bol At başım bakıp kalasın At başım bakıp kalasın At başım bakıp kalasın Siz ат башыга барганыңызга аябай ыраазы экенсиз. Ошондон билсе болот экен да. Эми кайын журтка ушундай келиндер барып ат башым деп ырдап атса, ал кимге гана жакпайт? Ат башында ушундай ой биздин келинибиз. Алтындай жолдошуммен 46 жылдан бeri жашайм. 3 баланын энеси, 12 баланын чоң апасы болдум. Болсун, туктайтабыз албетте, бирок 46 жыл дагы азыраак. Дагы көбүрөөк жашаш керек. Дагы көбүрөөк жашаганга. Негизи урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр Борбордук телеканалда ошо Достук үнү тобу. Достук үнү тобунун дагы бир өзгөчөлүгү улуусу, сулуусу Роза Иманалиева эжекебиз 73 жаш деген менен кичүүсү канчада болуп атат сиздерде? Кичүүсү 52 60га жакындап калды. 57. 55 деп коебуз. Бирок ошондо дагы азыр достук өзүңүздөр дос болуп, ошондуктан достордун үнү деп чогулуп алып топ түзөт. Достук үнү деп. Достук үнү деп ошондуктан топ түзүп алып, баарыңыздар тең алышып, беришип, катышып, мындай дагы бир өзгөчөлүктөрүңүздөр, мындай эл албаган, эл ичпеген, жебеген нерсени бирок 4 жылдан бери өзүңүздөр эле колдонот экенсиздер. Ал дагы жакты. Ал эми секрет болсун. Биздин көрүүчүлөргө айтпай турам. Ал ырдын жүрөгү да. Ал эмне кызык дегендер болсо, мен аны өзүнчө башка күнү башкаларга айтып беришим керек. Азыр кийинки кезекти кимге беребиз? Кийинки кезекте эми жаштардан баштайлы. Ат башы ырдады. Эжекем ошондо. Жок, силер ырдап. Жаштардан деле ырдайм. Мен ортодо турам, ортосунан ырдайм. Ортого келгенде. Шефтер аягында, Шефтер башында ачат, аягында жабат. жаштарга десек берели. Рахмат сиздер дагы ушу жамаатыңыздарга чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бүгүн шоусун кесип биз достук үйүнө келип калдык. Эми жакшылыктар болсун, ар дайым ушу жаркылдаган адамдар келип турсун экраныңарга деп. Ооба. Карт айтпайт, мени замана деп атат. Эжем ат башы эми кезек таласта. Таластын кызы, таластын келини. Жакшы. Бана сордонун. Жайылуунун салкын кечинде, жайкалган түрдүн бетинде, жаш кезек өтөп турбайбы, жадырап жайнап сезилбе, жадырап жайнап сезилбе, жаш кезек өтөп турбайбы,
birinde. Kulunlar menen yarışıp, sevgiler menen alışıp, yürgün kez düşö esime, yürgün kepe sayışıp, yürgün kepe sayışıp, yürgün kez düşö esime, yürgün kepe sayışıp, yürgün kepe sayışıp. Çekide bulup kadalar, çıkmazdan al kesanamdan, çaçımdı vurup asada, kartaytpayt bizdi zamana, kartaytpayt bizdi zamana, çaçımdı vurup asada, kartaytpayt bizdi zamana, kartaytpayt bizdi zamana. Beni zamana. Tamam. Жақсы. Анткени сакалдуулап, ичүүлөп, анан орто жаш барбы эми? Orta yaş var mı? Mana barız. Ha, бар. Ортодо турган. Жок, азыр улуусу анан кичүүсү деп Эң атпайсыздарбы? жагындагылар orta yaşta. Жолсо жетекчидин сол тарабы эки ырдады. Экөөңүздөр. Эми оң тарап жака экөөнө берсек, ошондо туура болот го. Гүлсара эже. Анда эмесе мен дагы ошо сиздердин бүгүнкү Борбордук телеканалыңыздардын ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ушул студияңыздарда таланттуу коноктор дайыма төрүңөрдү кооздоп турсун. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Бул Борбордук телеканал ачылганына 1-4 жыл болгон убакыт. Эми элге мындай жеткиликтүү болуп, азыркы ушунтапта Сачын жанакы катталуучу деп коет. YouTube'дан алганда 100 000 деген катталуучулар менен алдыда келаткан телеканалдардын бири. Бул болсо биз ачканыбыз ошо таңкы, түшкү, кечки деп ошо музыка бөлүмүн ачтык. Ошол музыка бөлүмүнүн башын сиздер тушоосун кесип келатасыздар да. Сиздерге ыраазычылык. Эми Гүлсара эжемди айта кетсем, көп калың эл деле таанып калды арасында. Эжелер, ырчылардын арасында өзгөчө бир өңү бар, сулуулугу бар, шайырдыгы бар. Анан ар дайым так жүргөндүгү менен биз дагы жамаат жакшы көрөбүз сиздерди. Эми Гүлсара эже өзүңүз. Анда эмесе ошо Жамил Акмалиевдин Жалжалың деген ырын аткарып берип койгон. Hey
Сіздерде болгон ырчылар билбейм, дагы болсо керек. Бирок бүгүн мындай достугуна өзгөчө даярданып келгенсиздерби, эмне болгон? Же даярдыгы жок келгениңизде ушундай? Мындай болуп атат да, биз сиздер баягы чыгарганыңардан шашып ушуп эртең мененки съемка деген өтө эрте туруш керек, эрте келиш керек дегендей. Биз фольклордук группа болгондон кийин бизде көп инструменттерибиз бар эле, шылырагыбыз, тыпылдагыбыз, дообасыбыз, ар бирибиз кармап, анан шаңдуу ошолордун баарын чертип ырдачу элек. Анан бүгүн ошонубуз жетишпей кичине эмебиз кемирээк болуп атат да. Мына Бурма Токтоналиева комуз чертип ырдачу эле, комузун да таштап келиптир. Иши кылып шашкан бойдон эле силерге чуркап турбуз да, биз эчтеке алып келбейбиз. Уктап калыптырбыз да. Рудыжы мандолина да ойнойт. Мен доолбасты ойнойм. Ар бириңиз экен. Оозкомуз ойношот. Просто шашып. Эми кезекти кимге беребиз? Бизге ортого келип калышат. Көзгө келди. Рудыжы. Бул иши көбүнчө эле биздин кийимдерди тигип жүрүп эле. Биз ал үчүн мен ойлогом, бизде 7-8 эле көйнөк бар. Бул саным билет экен да 16 көйнөк бар. Өзү тигет билет да канча тиккен. Бирок ырдайт, бирок бүгүн ишине тамагы жакшы. Шарапат Бүгүн Курманалиева алмашка берип атам. Аккордеон менен. Аккордеондорду. Шарапат Курманалиевабыз болсо, биздин элечектерибизди, топубузду бүт өз колу менен тигип берет. Иши кылып эч жактан башка жакка заказ бербейбиз, башка жактан албайбыз, сатып албайбыз. Өзүбүз гана дизайнибиз да ушул өзүбүздү камсыз. Укканыбызга караганда ушул жакын аралыкта Турцияга сапар алып жатышсыздар. Ал жака дагы барып биздин бордошчубуздун көңүлүн көтөрүп келели деп. Ошол Турцияга баргандан кийин эми ал жактан сиздер жөн келбей ушул чүпөрөктөрдөн көбүрөөк ала келет экенсиздер. Атайын түркчө тиктик да ошону. Бул түркчө болуп калат да. Түркчө атайын. Жабын костюм. Анда жакшы экен. Эми келиңиздер, анда Алмаз мырза өзүңүз мүмкүн болсо, кезек сизге келип калалы. Атайын Алмаз бүгүн ырдасын. Аягында Алмаз мырзага Жок да көрөлү. берсин. Же сен ырдайсың. Мейли анда ортодогу биз ырдап бүтүп койгон Ошондой кылалы, ошондой кылсак туура болот. Анда жүрөктү жүрөк тандасын деген ырды. Abdan mıktı. Birinciden ala
келгенде бул сонун чыгарма. А бирок сиздин ырдабай калганыңыз эмнегедир мындай башкачараак болуп атат. Ничего, эмкеде айы бар да эмне. Только мен ырдайм. Булар ырдабайт. Эмкиде анда сиз тебетей кийип алып келген маалыңызда. Ошондой. Ошол убакка бизде мындай эмгиче баягы түрк стилиндеги кийим эмес. Кадимки өзүбүздүн кыргызча кийим менен келген маалда ошондо сиздерге сизди ошол убакта ошол маалда ырдатат экенбиз да. Азыр мүмкүнчүлүк болсо Алмаз мырзанын алдына микрофонду коелу. Анан Алмаз мырза баштап берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Биринчиден алгач ирет урматтуу телекөрүүчүлөр, элибиздин тынчтыгы баарыбыз үчүн маанилүү. Тынчтык орносун, бейкуттук болуп, очогубуздан чыккан түтүнүбүз булут желесин. Ушундай жакшынакай апаларыбыз, эжекелерибиз көп болуп, ушинтип таңкы маанайды көтөрүп, эфирдин көркүн чыгарып жүрсүн. Ушуна алып баруучу жигитке да урмат саада ишиңе ийгилик. Ушул ак жолтой эфир болуп, элдин кунак жашоосунда кунак жакшы маанай тартылат. Рахмат. Жаштан тилегин берет деп коет негизи. Ушундай 7-3 жаштан баштаган апалар менен дос болгон сиз да кыйын экенсиз. Келиңиз эми. Бизди сүйлөп жатышты. Багы жаңысы эски дос эстен кетпейт, жаңысы бар качетпейт дегендей. Кантса дагы эстерден ушундай нукура баалуулук менен жүргөн апалар эжелерибиз сыймыктанабыз, бар болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр үчүн апалардын урматына бул кишилер деле күлүп билмесем болгону менен жаш кезинде сүйгөн, өткөн күндөрү бар. Ар бири элеттен келген. Анан ушу Айбек Карымов байкебиздин бир жакшы жаңыры чыгып атат. Ошо элеттен эски сүй деген ырды апалар. Жолга арадым далай күн сүйүп алып келериңден түңөлөй унутмадым көп себептерин булар сүйүп актындай белестегин кайчылыгында мен дагы унутайын эскирген эски сүйүү эскирген эски Karış yolda tardırlaşıp güz menен kaldım Senden kalgan yüz menен Talançıday joğutkonun kaybarıp Kalayma külçülündü izlegen Unutmadım Unutma sebepleri Bunları suyun aklım böyle nesli Kaybolumdan ben dahi unutayım Eskirgen eski suyun Eskirgen eski suyun Gerekleri Dalay kare gitti yaşlaram bir o gün Ağlamandı taşlaram Bir benim berezlike büyüdüm Ağırtazın sen tanımaz başkadan Unutmadım Unutma sebepleri Ular suyun aklı böyle besleri Kaybolumdan ben dahi unutayım Eskirgen eski suyun Eskirgen eski suyun Gelettim Eskirgen eski suyun Eskirgen eski suyun Gelettim Bulurunuz 7
73 жаштагы апамды эмнегедир ойлонуп Eski suyucu böyle saldı. микрофонду мүмкүн болсо апамдан бирок 73 жашка чыкканда ошондой борбордук телеканалдын музыка бөлүмүн ачып аткан, шоусун кесип аткан чагыңызда анча мынча сырды айтып койсоңуз эч нерсе болбойт. Кандай келдиңиз? Биз кайсыл жерден төрөлгөнсүз, анан ошо башындагыны бир байкап айта кетсеңиз. Эми жаштык кез баарыбыздын башыбыздан өттү го. Жаш кезде күйгөн да болду, сүйгөн да болду, ар кандай учурлар болду. Эми ар кимибиздин бар башыбызда ар кандай окуялар болгон. Анын баарын эстегенде кээде күлөсүң, кээде сүйүнөсүң, кээде кайгырасың, атаң көрүп аеттеп өтүп кеткен жаштыкка шерим баары бир эле мындай аянычтуу кайгы менен ойлойсуң да. Кайгы деле эмес, эми жанагы эскересиң да. Жаштык кезде аттиң-ай, ошону табабай атпайм, аттиң-ай деп эскерет экенсиң. Анан биздин ошо ал кезде кайдан билчү элек деген да өзүбүздөн ошолорду таап ырдап жүрөбүз. Ошо жаштык кезде эскерип, анан буюрса ырдап беребиз. Өзүм болсо Көлдүн кызымын, Түп районунан Табысуу деген жерденмин. Ошол медицина тармагында иштеп жүрүп пенсияга чыккам. Пенсияга чыккандан кийин анан ошол группа түзүлүп, группа менен ошо 16-жылы түзгөнбүз. Ошондон бери ушу Достук үнү деп түзүлүп келатабыз. 6 жыл болгон. 8 жыл. Ой, 8 жыл болду. 7 жылыбызды чай концерт берип өткөрүп алдык былтыр. Анан быйыл 8-жыл. Эми буюрса да бир 2 жыл өтсө 10 жылдыгыбызды да жакшылап бир дөңгөрөтүп өткөрүп алалы деп ойлоп турабыз. Ошол башында кайсы адамдар менен чогуу жүрсөк, ошол боюнча эле чыккан киши жок, жаңгыраган кишилер жок, бирок мынакей эки кызыбыз 3-4 жылдан бери чогуу биз менен. Булар дагы биздин эрке кыздарыбыз деп коебуз. Гүлсараны эрке кызыбыз деп эркелетип турабыз. Жолдошум болсо эрке күйөө алабыз дейбиз. Ал биздин бизге дагы спонсор болуп, көйнөгүбүзгө материал алып бериш керек деп билчи. Тиккен киши бар. Жакшы. Спонсор болуп, бул кишинин дагы жолдошу спонсор болот. Бул кишинин жолдошу болсо го кийим кеченин баарын көтөрүп вешкадан илип алып артында жүрөт. Муну кийесиңби, кайсыны алып келейин деп. Унутуп калса, унутуп калыптырмын десе эле бүт. Такси менен кайра үйүнө, өзү машинеси менен кайра кетип, кайра мынакей деп алып келип берет. Бул көп нерсени унутуп калат, карабайт. Жолдошу карайт мунун эмесин. Чайнап бар. Ошондой иш. Жанакы дары нерсени дагы бир таап келе турган спонсор бар ага да. Ал жакшы экен, ал. Азыр ким ырдап берет дагы? Эми азыр Хордап берет. ал кезектен айтып калдык, жаштык жөнүндө сөз козголуп калбады. Анан ошо жаш кезде эскерип, ал кезде кайдан билчү элек деген ырыбыз бар, жакшы ошону да коелу. Доодон чертип берет экенсиз. Айтпайсызбы? Ми. Миден экен. Baktım oyunu gülçelik, oyunlar açan toy çelik. Bağlanıp ötüp giderim, al gidi gaydan bilçelik, al gidi gaydan bilçelik. Ağırda oynayıp gülçelik, ağırda buyurun terçelik. Al gidi gaydan bilçelik, al gidi gaydan bilçelik.
кезде қайдан билчеле, ал кезде қайдан билчеле. Урудаштар ойноп жүрүчү эле, кубанып өмүр сүрүчү эле. Кумарлуу күндүн өтөрү, ал кезде кайдан билчү эле, ал кезде кайдан билчү эле. Адырда ойлоп жүрчү эле, адырдын гүлүн терчү эле, алтымыш кирип келерин, ал кезде кайдан билчү эле, ал кезде кайдан билчү эле. Адырда ойноп жүрчү эле, адырдын гүлүн терчү эле, жетимиш кирип келерин, ал кезде кайдан билчү эле, ал кезде кайдан билчү эле, ал кезде кайдан билчү эле, ал кезде кайдан билчү эле. Аттиңай кайдан билчү эле. Баракелде, достук күнү тобу албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай өзгөчө топ. Эми сиздер ушундай сапар алып бараткан Турцияга аман эсен барып келиңиздер. Жолуңуздар шыдыр болсун. Ал жака барганда эмне деп коет? Барып жеңил барып оор кел деп коет. Жегенинен ала кел. Жегенинен ала кел. Ошону айтып койчу мага көбүрөөк. Сиз барбай калган Мен экенсиз. барбай калдым. Ошол өкүнүчтүү жагы бар экен. Бурун эжемди унутпаңыздар. Унутпайбыз. Ошол жакта эмне бар болсо ошонун баарын алмаздан келип барасызбы? Жок, мага носки ала келесиз. 10 кишиле барабыз. 10 киши. 10 киши. Мейли, бир убакыт келип калар, экөөңүздөргө дагы кезек келип Эми мону тең калтырып туруп экөөңөр барып Дагы келиңиз. Эки жыл барабыз. Жыл сайын барып келип турасыз. Жылда барышат. деп ойлоп атабыз эми. Анда жакшы Жок, келди. былтыр группа барган эмес, бирок группанын атынан Гүлсара өзү барып келген. Жок, Ошол программа өзүнүн боюнча. досторунун дагы бир подружкалары бар, ошолор менен барып ырдап келишкен. А быйыл болсо бизди ошол группа менен барып атабыз. Биякта, ошол жакта 2 күн 12-13 числосунда октябрдын мамлекеттик эл аралык форум болот экен. Ошо форумга чакырылдык да, ырдап бергенге. Абдан жакшы, абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, достук күнү тобуна жакшы тилек кылып коелу, аман сен барып келиңиздер деп баарыбызды бата берип, бата кылып коелу. Анан кайра келгенде ошол сиздерди кайрадан дагы да болсо ар дайым эшигиңиз ачык мындан ары. Ошону өзүңүздөр кестиңиздер музыка бөлүмүн, мындан ары келип туруңуздар, үйдү көрүп алдыңыздар, ар дайым бар болуңуздар, оорубаңыздар. Эмки келгенде Кудай буйрса сизди 2 ырдатабыз. 3 деп. 3 деп. Мейли, кедендирээк 5 деп эле коелу жана. Кийинки эфирге чейин дагы күтөбүз сиздерди. Урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бизге атайын так эртеден келген достук күнү тобуна дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз дагы кийинки жолукканга чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.